Amerika Koşma Ştatlarında 1930 yılı 32 milyon 100 bin fermer bolğon eken 1930 yılları. Demek halktın köpünçө bölügü dıykançılık menен alek bolğon. 32 milyon halk dıykançılık menен fermer bolğon, alek bolğon. Günümüzde olsam bu fermerlerin sanı 4,8 milyonga azaydı. Demek azırkı tapta fermerlerin sanı 4,8 milyon. Boldu. Emne üçün bu san azaydı? Emne üçün fermerlerin sanı azaydı? Degenimizde жооп katары biz emneni aytsak bolot? Teknologiyani aytsak bolot. Teknologiya. Demek Amerika Koşma Ştattары AKŞ жаңы технологияларды колдонгон үчүн эмне болду? Fermerlerin sanı azaydı. Demek 4,8 milyon halk, 4,8 milyon fermer, Amerika'nın halkını karasak azır kança ortaça esep menен 300 milyon halkı var. 300 milyon halktın ayıl çarba produksiyaların 4,8 milyon fermer çıkara alat eken. Алар кантип жетишип атат дегенибизде, алар жаңы технологияларды колдонот. Айыл чарба секторунда жаңы технологияларды колдонгон үчүн эмне болду? Ошол аз эле адам бүтүн өлкөнүн айыл чарба продукциялары менен камсыз кылып атат. Бүтүн өлкөнү айыл чарба продукциялары менен камсыз кылып атат. Эмнеге? Технологияны колдонгон үчүн. Демек, убакыт өткөн сайын жаңы технологияларды колдонгондо бул өндүрүү мүмкүнчүлүгү чегибиз көбөйдү. Қалған, мисал үшін айтайлы, бұл жерде қанша адам қалады? 27 миллион адам қайға кетті анда бұл жерде, егер фермер болбай қалса. Демек, атасы фермер болған, бирок баласы фермер болбоду, баласы адвокат болды, баласы мугалим болды, баласы врач болды. Демек, бұл айыл чарба экономикасынан убакыт өткөн сайын кызмат экономикасы же болбосо индустриялык экономика багытталды. Бұл экономиканын bir dengелдери бар. Силер билесиңер, бул экономиканын тарыхында да белгиленген. Бул биринчиси экономика, айыл чарба экономикасы болот. Аны ал өнүккөндөн кийин ал индустриялык экономика болот. Аны дагы өнүккөндө эң акыркы катары бул кызматтык экономика болот. Же кызмат сектору өнүгөт. Күнүбүздө мисалы үчүн инновациялык технологиялардын өнүккөн чагы десек болот. Ошол багытта экономикалык өнүгүүнүн тенденциясы болуп жатканын айтсак болот. Демек, бул жерде 32 миллиондон калган калк эмне болду? Башка секторлорго өтүп, өндүрүш жасагандыгы үчүн эмне болду? Биздин чегибиз, өндүрүү мүмкүнчүлүгүбүз, чегибиз дагы эмне болду? Көбөйдү. Бул көбөйгөндө бул биз эмне дедик? Экономикалык өсүү болот. Экономикалык өсүү. Ошондуктан Америка Кошмо Штаттарында экономикалык өсүү, демек, жаңы технологияларды колдонуу менен адамдар башка секторлорго өздөрүнүн энергиясын, ресурстарын жумшаган үчүн ал секторлор дагы өнүктү. Жалпысынан ал сектор дагы өнүккөн үчүн жалпысынан экономика дагы өнүктү. Экономикалык өнүгүү деген нерсе бул эмнекен? Адамдын жашоо шартынын деңгээлинин кандайдыр бир деңгээлде өсүүсүн көрсөткөн бир көрсөткүч экен. Кыскача ушул маалымат. Урматтуу көрүүчүлөр, дагы бир мисал катары мен бул диаграмманы түшүндүрүп кетейин. Бул жерде сиз бир студентсиз, экзамениңиз бар, экзаменге даярданышыңыз керек. Бирок бир күндө 2 экзамениңиз бар дейли. Математикадан экзамениңиз бар, Ошондой эле экономика сабагынан экзамениңиз бар, экономика сабагынан экзамениңиз бар. Сиздин чектелүү ресурсуңуз бар. Бул чектелүү ресурсуңуз сиздин убактыңыз. Сиз азыр максимум 6 саат убактыңыз бар. Бул 6 саатты канча саатын экономика үчүн жумшайм, канча саатын математика үчүн жумшайм деген суроо бар бул жерде. Эгерде сиз 6 сааттын баарын математиканы окуу менен алек болсоңуз, математикадан сиз 80 балл алат экенсиз. Тиги экономикадан болсом 0 балл алып каласыз. Себеби убактыңыздын бардыгын сиз 6 сааттын математика окуганы жумшадыңыз. Эгерде сиз 6 сааттын баарын мен
экономика окуйм деп экономикага жумшасаңыз, анда экономикадан 80 балл алат экенсиз, жыйынтыгында математикадан 0 балл алганга туура келет экен. Демек, биз убактыбызды, саатыбызды кандайдыр бир деңгээлде бөлүштүрүшүбүз керек. Биз айтсак, макул, мен 4 саатын математикага колдоном, 2 саатын экономика окуганды колдоном десек, анда математикадан жыйынтыгында 60 балл алат экенбиз, экономикадан 40 балл алат экенбиз. 40 балл өзүңөр билгендей, бул жетиштүү эмес сабакты өтүш үчүн. Эң минималдуу деңгээлде 50 балл болуш керек сабакты өтүш үчүн. Демек, 2 сааттагы сиз үчүн жетиштүү эмес. Ресурстарыңыз сизге чектелүү болгондугу үчүн. Анда биз десек, анда 4 саат экономика окуйлу, анда 4 саатын экономика окусам, 2 саатын математикага жумшайм десек, бунун терси болуп атат. Не болуп атат? Экономикадан 60 жакшы балл алып атам, бирок математикадан өтпөй калдым, 40 балл алып калдым. 2 саат жетишпейт экен демек мага математика окуганы. Ошондой эле айтып кеттик жогоруда, эгерде бардык сабагым мен экономикага колдоном десек, анда математикадан 0 деген баа алып калат экенбиз. Демек, бул жерде проблема эмне? Биз 2 сабактан тең өтүш үчүн эмне кылышыбыз керек? 2 сабактан тең көп балл алыш үчүн эмне кылышыбыз керек деген суроо пайда болуп атат. Албетте, биздин чектүү ресурсубуз болгон убакытты эмне кылышыбыз керек? Көбөйтүшүбүз керек. Убакытты көбөйтүшүбүз керек. Убакытты кантип көбөйтөбүз десек, биз башка нерселерге сарптаган убакытты азайтып, сабак окуганы көбөйтөт экенбиз. Мисалы үчүн, уйкуну азайтышыбыз мүмкүн. Уйкуну азайтып, көбүнчө сабак окуганга убактыбызды жумшасак, биздин мүмкүнчүлүгүбүз дагы жылат экен. Бул кандай болду? Мисалы үчүн, жаңы чегибиз мынандай болот экен. Жаңы чегибиз, демек, 100 балл алганга чейин мүмкүнчүлүгүбүз не болот экен? Көбөйөт экен. Эгерде биз убактыбызды уйкудан азайтып, сабакка көбүрөөк көңүл бурсак, кандай болду дейли? Мисалы үчүн, мурун 4 саат болгондо, бул жерде 2 саатка көбөйдү дейли, 8 саат. 8 саатты биз мүмкүнчүлүгүбүздү көбөйттүк. 8 саатка мүмкүнчүлүгүбүздү көбөйгөндө биздин ала турган балыбыз дагы жакшы болот. Мисалы үчүн, мен математикадан да, экономикадан да өтө турган балл алам десек, анда 4 саат математикага, ал эми 4 саат экономикага жумшасам, ушул чекитте жылгандан кийин эмне болуп атат? Мен математикадан 60 балл алдым, экономикадан дагы 60 балл алдым. Демек, 2 сабактан тең мен өттүм. Кайсы убакытта өткөрдүк? Демек, биз мурункуда айтып кеткенде, экономикалык өсүү болгондо гана биз проблемаларды чече алдык. Өсүү болбогондо эмне болдук? Бирөөсүнөн өтсөк, кийинкисинен калып калып атабыз. Эмне үчүн? Ресурстарыбыз чектелген. Эмне кылышыбыз керек экен? Ресурстарыбызды көбөйтүшүбүз керек. Ресурстарды көбөйтүү үчүн башка керексиз жерге жумшаган убактыбызды, ресурстарыбызды туура жолго, өзүбүзгө ылайык, өзүбүзгө пайда алып келе турган жолго жумшасак, эмне болот экен? Биз жыйынтыгында утушка болот экенбиз. Ушул биздин мүмкүнчүлүктөрдү чектелген диаграммабызды биз кантип өстүрдүк же кантип экономикалык өсүүгө ээ болгондугун көрсөткөн экинчи бир мисал.